Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай каалайм. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакты мен биология сабагынын мугалими Аманова Каншай Маралбековна алып барам. Сабактын темасы клеткалардын бөлүнүүсү, митоздун фазалары. Сабактын жүрүшүндө клетканын бөлүнүшүн жана жолдорун, клеткалык циклды, митоз жана анын фазаларын, митоздун биологиялык маанисин окуп үйрөнөсүңөр. Суроолорго жооп издейбиз. Биринчи, генетикалык код деген эмне? Экинчи, генетикалык информация деп эмнени түшүнөбүз? Жоон дептериңерге жазгыла. Генетикалык код нуклеин кислоталарынын молекулаларындагы тукум кума информацияны туюндуруучу нуклеотидтердин жайгашуу тизмеги. Нуклеин кислоталары дезоксирибонуклеин кислотасы менен рибонуклеин кислотасында нуклеотидтердин 5 тиби болот. Ар бир нуклеин кислоталарында 4төн болот. Булар бири-биринин курамындагы азоттуу негиздер менен айырмаланышат. ДНКнын курамында аденин, гуанин, цитозин, тимин. Ал эми РНКда болсо тиминдин ордуна урацил болот. Генетикалык коддогу коддолуучу нуклеотидтердин саны менен белоктогу амин кислоталардын саны дал келбегендиктен коддун саны, башкача айтканда, бир амин кислотаны коддоочу нуклеотидтердин саны триплет. 4-түн 3-чү даражасы 64 болот. Башкача айтканда, бир амин кислотага 3 нуклеотид коддон туура келет. Карап көрсөңөр, аминокислоталар жана коддондор УУГ, УУЦ, УУА дегендер бул коддондор. Урацил гуанин, урацил цитозин, урацил аденин дегенди түшүндүрөт. Төмөндөгү генетикалык коддун таблицасы. Демек, бул азоттук негиздер туура келүү тизмеги боюнча адениндин тушуна сөзсүз түрдө тимин, тиминдин тушуна аденин туура келет. Гуаниндин тушуна цитозин, цитозиндин тушуна гуанин келет. Гендеги нуклеотидтердин тизмеги төмөндөгүдөй: ЦЦГ, АЦА, ГУА, УУА болсо, анда булар 3төн болуп триплет. ЦЦГ нуклеотидтери пролинди, АЦА трионинди жана ушундай сыяктуу башка амин кислоталар чечмеленет. Генетикалык код клеткада 2 этап менен өтөт. Биринчи этап ядрода өтүп транскрипция, ал эми экинчи этап цитоплазмада өтүп трансляция деп аталат. Генетикалык информация деген эмне? Генетикалык информация укумдан тукумга берилүүчү тукум кума касиет. Организмди түзүүчү заттардын курамы, түзүлүшү жана зат алмашуу мүнөзү жөнүндө информация ата-бабадан кийинки тукумга гендердин жыйындысы түрүндө өтөт. А гендердин жыйындысы хромосома аркылуу өткөндүктөн адамда 23 же болбосо 46 хромосома бар. Генетикалык информация хромосомада дезоксирибонуклеин кислотасынын молекуласындагы нуклеотидтердин ыраттуу тизмеги. Ал онтогенез учурунда ген белгилерин көрсөтөт. Жыныстык жол менен көбөйүүчү организмдерде генетикалык информация укумдан тукумга жыныс клеткалары гамета, ал эми прокариот микроорганизмдеринде генетикалык информация өзгөчө типтеги трансдукция, трансформация аркылуу берилет. Жообун өзүңөрдүн жообуңар менен салыштыргыла. Алгач клетканын негизги теорияларына токтолуп кетели. Клетка бул тирүү организмдердин эң кичине бирдиги. Бардык тирүү организмдердин клеткасы түзүлүшү боюнча гомологиялуу, башкача айтканда окшош. Клеткалардын көбөйүүсү баштапкы этап энелик клетканын бөлүнүүсү аркылуу жүрөт. Көп клеткалуу организмдердин клеткалары функциялары боюнча адистешип тканьды, органдарды түзөт. Клетканын түзүлүшүн жана ал тууралуу толук билим берүүчү илим цитология деп аталат. Өзүн өзү жаратуу деген эмне? Өзүн өзү жаратуу тирүү организмдер
анын органдары, ткандары, клеткалары же клеткалык органоиддеринин өзүнө окшоштуу жаратууга болгон жөндөмдүүлүгү. Өзүн өзү жаратуу организмдерде көбөйүүнүн эсебинен жүрөт. Демек балдар, бул видеодон жумурткадан жөжөнүн чыгышын, тооктун көбөйүүсүн көрсөк болот. Ал эми көбөйүү клеткалар бөлүнүү жолу аркылуу көбөйүшөт. Бул жерден балдар клетканын тең экиге бөлүнүшүн көрсөңөр болот. Өзүн өзү жаратуучуларга центромерлер, митохондриялар, пластиддер, вирустар жөндөмдүү. Жаратылышта клеткалардын бөлүнүүсүнүн 3 түрү бар. Биринчиси митоз, экинчиси мейоз, үчүнчүсү амитоз. Мейоз жыныс клеткалардын бөлүнүүсү. Жыныс клеткалардын бөлүнүүсүнө кийинки сабактарда токтолуп өтөбүз. Амитоз же түз бөлүнүү бул интерфазалык ядронун курчануу жолу менен бөлүнүшү. Амитоздо бөлүнүү түйүндөрү пайда болбойт жана жарык микроскопунда хромосомалар айырмаланбайт. Адамдын жана жаныбарлардын боор, рак, суук тибүү жана башка ар кандай патологиялык процесстеринде да ушундай бөлүнүү жүрөт. Амитоздо көбүнчө ядро гана бөлүнүшү байкалат. Мындай абалда 2 же көп ядролук клеткалар пайда болот. Бир клеткалуу организмдерде, мисалы, инфузориянын полиплоидтуу чоң ядросу картошканын жемиш тамырынын ткандарында, уруктун эндоспермасында кездешет. Клеткалык цикл бул энелик клеткалардын бөлүнүшүнөн өз клеткасынын бөлүнүшүнө жана өлүмгө чейинки жашоо мезгили. Клеткалык циклда клеткалар бөлүнүүгө, же болбосо интерфазага жана митозго, клетканын бөлүнүү процессине даярданышат. Клетка 2ге бөлүнөт. Сомалык клеткалар жыныс клеткалары болуп. Сомалык клеткаларда бардык жуп клеткалар формасы жана өлчөмдөрү боюнча окшош 2 гомологиялык хромосомалар менен берилген. Жуптуу хромосомалар ар кандай жаралууларга ээ. Бири атасынан, экинчиси энесинен. Мындай хромосомалардын топтому диплоидтик деп аталып, 2N менен белгиленет. Соматикалык клеткалар митоз жолу менен бөлүнүшөт. Жыныс клеткаларында ар бир гомологиялык хромосомалар жупсуз болот. Мындай хромосомалык топтом гаплоидтик деп аталып, N менен белгиленет. Жыныс клеткаларынын бөлүнүшү мейоздо өтөт. Клеткалардын структуралык, функционалдык, законченемдүү өзгөрүү мүнөзү убакыт менен клетканын жашоо циклынын кармалышын түзөт. Интерфаза бул 2ге бөлүнүү мезгили. Интерфазада өсүү жүрөт. Башкача айтканда, цитоплазманын жана ядронун массасы көбөйөт. Клетка максималдык катышка жеткенде бөлүнөт же өсүүсүн токтотот. Интерфазада ядрода структуралар көрүнүп тургандай түзүлүшкө ээ эмес, компакттуу болуп, ядрочолор жакшы көрүнөт. Интерфазалык хромосомалар топтому ДНК, белоктордон жана РНКдан, андан сырткары органикалык эмес иондордон турган хроматин менен чагылдырылат. Интерфазада хромосомалар көрүнбөйт. Интерфаза 3 мезгилден турат. J1 синтетикалыкка чейинки мезгил, S синтетикалык мезгил, J2 синтетикалыктан кийинки мезгил. J1 фазасында клеткалар өсөт. Клетканын жана анын бардык түзүлүш компоненттеринин массалары көбөйөт. Клетка S фазасында ДНК экеселенет же болбосо репликацияланат, андан соң спиралдашат. J2 фазасында митозго даярданып белоктор АТФ, РНК синтезделет. Ядронун көлөмү жана цитоплазмасынын массасы көбөйөт. ДНКнын репликациясы аяктайт. Ар бир хромосоманын курамына экеселенген ДНКнын молекуласы баштапкы ДНКнын молекуласынын дал өзүндөй көчүрмөсү болгон хроматиддер кирет. Интерфаза анын бүтүшүндө синтездөө процесстери аяктайт. Интерфаза болжол менен 20-30 саатка созулат. Клетка даяр болоору менен 4 фазадан турган бөлүнүү фазаларын баштайт. Митоз клетканын ядросунун жана анын денесинин кыйыр бөлүнүүсү. Көпчүлүк клеткалар үчүн митоз циклынын узактыгы бир нече мүнөттөн 10 саатка чейин созулат. Митоз 4 фазадан турат: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.
Эми балдар, митостун фазаларына токтолуп өтөлүк. Профаза. Профазанын башталышында көптөгөн хромосомалардын жипчелери түйдөк түрүндө болот. Андан кийин хромосомалар буралып, анын натыйжасында кыскарып жана жооноюп калышат. Бул учурда ар бир хромосома ДНКнын интерфаза убагындагы эки эселенүүсүнүн натыйжасында пайда болгон эки хроматидден турат. Профазанын аягында ядрочолор жоголуп, ядронун чел кабыгы лизосоманын таасирасында ээрип, хромосомалар цитоплазмада эркин жайгашышат. Метафазада эки хроматидден турган хромосомалар клетканын экватору боюнча жайланышып, бөлүнүүнүн түйдөк жипчелери хромосомалардын центромерасында биригишет. Анафазада центромералар бөлүнөт жана хроматиддер бөлүнүүнүн түйдөк жипчелеринин жардамы менен клетканын уюлдарына тарашат. Телофазада ажыраган хромосомалардын айланасында жаңы ядролуу чел кабык пайда болот, ядрочо түзүлөт, бөлүнүү түйүндөрү жоголот. Клетканын экваторунда тосмонун жаралуусу башталат жана жыйынтыгында эки жаш клетка пайда болот. Эң аягында цитокинез башталат. Клетканын жаңы органоиддери пайда болуп, клетка тең экиге бөлүнөт. Ошентип митостун жыйынтыгында генетикалык материалдар тегиз жайгашкан клеткалардын саны көбөйөт. Митостун биологиялык мааниси клеткалардын көбөйүшүнө алып келет жана көп клеткалуу организмдин өсүшүн камсыз кылат. Эскилиги жеткен же бузулган ткандардын жаңы түзүлүшүн камсыз кылат. Хромосомалардын жыйындысын бардык сомалык клеткаларды сактайт. Бул генетикалык жактан ата-энесине окшош тукум жаратылган көбөйүү механизми катары кызмат кылат. Организмдин кариотипин изилдөөгө мүмкүндүк берет. Негизги терминдер: клеткалык цикл, энелик клетканын бөлүнүшүнөн өлүмгө чейинки жашоо мезгили. Митоз — сомалык клетканын бөлүнүүсү. Мейоз — редукцияланган клетканын бөлүнүүсү. Амитоз — түздөн-түз клетканын бөлүнүүсү. Тесттин суроолоруна жооп бергиле. Биринчи, төмөндөгү сүрөттөн митостун фазаларын атагыла. Туура жолу: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Экинчи, клетка бөлүнгөндөн кийин хромосома диплоидтүү болсо, анда ал кандай бөлүнүү деп аталат? А. Митоз, Б. Мейоз, В. Амитоз. Туура жолу: митоз. Үчүнчү, митоздун кайсы фазасында хроматиддер өрмөктүн бөлүнүү жиптерине бекип экватор мейкиндигинде жайгашат? А. Интерфаза, Б. Профаза, В. Метафаза, Г. Анафаза. Туура жолу: метафаза. Төртүнчү, митоздун натыйжасында кандай клеткалар пайда болот? А. Жыныс клеткалары, Б. гаметалар, В. гаплоиддин хромосомасын жыйынтык армаган клеткалар, Г. диплоиддик хромосомалык жыйынтык армаган клеткалар. Туура жолу: гаплоиддин хромосомасын жыйынтык армаган клеткалар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма, өз алдыңарча митоздун биологиялык маанисин окуп үйрөнүп, слайд даярдагыла. Саламатта калгыла балдар.